Sizler elge bilim beresizlerби же жумушсуздукту кайсы жерде эмне сварщик керекпи же машинист керекпи, экскаваторщик керекпи деп анализ мониторинг кылып жүрөсүңөрбү? Департаменттин жетекчисине суроо. Бишкек шаарына канча сварщик азыр талап кылынат? Айтыңызчы. Барбы сизде анализ, мониторинг? Билбейсиз. Сиз менин суроомо түз эле жооп берсеңиз, канча саны? 500бү же 1000? Жок, андай анализ бизде жок, андай анализ Эмгек министрлигинде болушу керек. Вот именно. Анализ жоктугунан канча кесипкөй киши керек экенин да билбейсиздер. Действительно, почему тигүүчүлөр жок анда? Эмне окутпай атасыңар, ошончо? Эмне үчүн тигүүчүлөрдү Өзбекстандан алып келип швеялар өзү иштетип атат? Эмне үчүн куруучуларды Бангладештен, Индиядан алып келип атабыз? Даже стратегиялык мааниси бар объектилерибизге иностранец жумушчуларды иштетип атабыз. Гострой, урматтуу, администрация президенттин зданиясына кирпич коюп атты, ичине тротил коюп койсо эртең ким жооп берет ага? Ноокат районунун урматтуу билим берүү министри, районунун башчысы, мектептерден акча чогултуп ким ага уруксат берди? Эч ким эчтеке акча чогулт деп айтканга акысы жок, мыйзам чегинде көрсөтүлүп турат бул. Исановдун 80-жылдыгына чоң мектептер 85 мектеп 2000 сомдон чогултуптур, 170 000 сом. Толук эмес башталгыч мектептер 35 000 сом чогултуп бериптир. Садиктер 1000 сомдон. Жалпы 306 000 сомду Методист Төрөжанов Замир деген чогултуп чыгыптыр. Рахмат. Кезектеги сөз суроо бериш үчүн Коргонбай уулу Жусупбекте. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Тодур Шаршеевна, сиздин жана презентацияларыңыздын баары эле Кудайга шүгүр канааттандырарлык. Могул Алишер Абибуллаев жана Мейкинбек Акимович туура маселени көтөрүп атты. Жанагы мурдакы Союз кезинде жана Горпту, Селпту дегендер бар эле училищеларчы. Азыр эми жана атайын техникалык базасы менен ошол боюнча сакталгандары. Жана атайын окуу жайлар болуп калган, бирок бул сиздердин карамагыңыздарда болгондугу бул негизи туура эмес саясат. Туура эмес. Бул атайын техникалык окуу жайлар, булар эмгек жана миграция министрлигинде болуш керек. Себеби сиздер элге билим бересиздерби же жумушсуздукту кайсы жерде эмне сварщик керекпи же машинист керекпи, экскаваторщик керекпи деп анализ мониторинг кылып жүрөсүңөрбү? Бул мурда азыркы окуу жайлар Минтрудтун алдында болчу. Ошо Минтруд ар бир райондо, Ош шаарына, Бишкек шаарына канча экскаваторщик керек, канча сварщик керек, ошого жараша жанагы контракттык негизде, же болбосо бюджеттик негизде жанагы угуучуларды, окуучуларды, студенттерди кабыл алып, окутуп даярдап бериш керек мамлекетке. Мамлекетте азыр жумушчу күч жетишсиз болуп атат. Пакистандан, Индиядан, Бангладештен тигүүчүлөрдү алып келип атат. Мына администрация президенттин жаңы курулуп аткан зданиясын Гострой айтсын, пакистандыктар да келип куруп атат. Бул деген сөз биз өзүбүздүн жарандарыбызга жумуштун толук орду менен кылып бере албастан сыртка чыгарып үйрөп атабыз. Миграцияга даярдаштан качыш керек, өзүбүзгө даярдашыбыз керек биринчи кезекте. Ал үчүн анализ, мониторинг керек. Кандай дейсиз буга, урматтуу министр? Буга чейин сиз билесиз, 17-жылга чейин ошол социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдында болгон. Ошого бериш керек кайрадан. Бирок ошол эле учурда сиздер билесиздер, көпчүлүк студия окуучулары 9-ду бүтүп кетишкен. 10-11 класста кесип, анан аттестат алуу боюнча эң чоң жоопкерчилик билим берүү мекемелерине жүктөлгөн. Базистик окуу план, предметтик коштоо, аттестат алуу бизде эле. Ага чейин бардык бу дагы мамлекеттин бирдиктүү кесип менен камсыз кылуу саясаты катарында кабыл алса керек. Мектеп, бала бакча, ПТУлар, колледж, анан жогорку окуу жай баары мамлекеттин заказы боюнча адистерди даярдашын бирдиктүү саясатын жүргүзүү. Рахмат, сиз эми кече жакында эле министр болуп келдиңиз. Департаменттин жетекчисине суроо. Бишкек шаарына канча сварщик азыр талап кылынат? Айтыңызчы. Барбы сизде анализ, мониторинг? Департаментиңер бар ушу кесиптик техникалык окуу жайлар боюнча? Билбейсиз. Так санын айта аласызбы? Анализ керек да, мониторинг. Урматтуу Жусупбек Коргонбаевич, бир нерсеге мен жооп берип коеюн. Сиз бир нерсе туура айтасыз, анализ болуш керек деп. Сиз менин суроомо түз эле жооп берсеңиз, канча саны? 500бү же 1000? Жок, андай анализ бизде жок, андай анализ Эмгек министрлигинде болушу керек. Вот именно, анализ жоктугунан канча кесипкөй киши керек экенин да билбейсиздер. Жок, кесип
эмгек министрлигинде болуш керек. Ал эмгек министрлиги бизге кесиптик стандарт аркылуу Зачем бериш керек. через кылып? Лучше ошол эмгек министрлигине берип койгула бул департамент. Билим берүү министрлиги өзү аткарыш керек билим берүү саясатында. Сиз менен айтышпай, менин сунушумду министр кабыл аласызбы? Өкмөткө колдон келбеген департаментти өткөрүп бериш керек. Действительно, почему тигүүчүлөр жок анда? Эмне окутпай атасыңар ошончо? Эмне үчүн тигүүчүлөрдү Өзбекстандан алып келип швеялар иштетип атат? Эмне үчүн куруучуларды Бангладештен, Индиядан алып келип атабыз? Даже стратегиялык мааниси бар объектилерибизге иностранец жумушчуларды иштетип атабыз. Гострой, урматтуу, администрация президенттин зданиясына кирпич коюп атып, ичине тротил коюп койсо эртең ким жооп берет ага? Же туура эмес айтып атамбы? Жусупбек Курманбаевич, сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Албетте бүгүнкү күндө мынакей курулуш тармагында жумушчулар аябай жетишпей аткан учур болуп атат. Ушул мынакей кыш болсо дагы бүгүнкү күндө мынакей биз региондорду кыдырып жатабыз. Ошол жерлерде жумушчу жок. Жумушчу чакырсак келбейт дейт. Акча маянасына баягы ыраазы болбойт дейт. Ошол эле жергиликтүү калктардан албайсыңарбы десек, ушу биздин подрядчиктерди сурансак, жергиликтүү калктын эли жок, биз стройкага иштебейбиз деген учурлар менен дагы баягы жумуштан баш тарткан учурлар көп экен. Ошол себептен биздин подрядчиктер анан башка өлкөлөрдүн жумушчуларды алып келип иштетүүгө мажбур болуп атат. Сиз туура маселени көтөрүп атасыз. Биз сизди колдойбуз. Рахмат. Урматтуу фракциянын лидери Элмуз Аракич, ушул маселе боюнча фракциянын атынан бир өкмөт башчысына, кабинет министринин башчысына сунуш берип койсок. Андан кийинки маселе, өткөндө Садыр Нуркожоевич президент өзү баш болуп, туңгуч премьер-министрибиз Насриддин Исановго баатыр намын берип, жанагы юбилейин өткөрүп берди. Мамлекеттик деңгээлде 31 августта. Ноокат районунун урматтуу билим берүү министри, районунун башчысы мектептерден акча чогултуп ким ага уруксат берди? Эч ким эчтеке акча чогулт деп айтканга акысы жок, мыйзам чегинде көрсөтүлүп турат бул. Исановдун 80-жылдыгына чоң мектептер 85 мектеп 2000 сомдон чогултуптур, 170 000 сом. Толук эмес башталгыч мектептер 35 000 сом чогултуп бериптир. Садиктер 1000 сомдон. Жалпы 306 000 сомду методист Төрөжанов Замир деген чогултуп чыгыптыр. Негизинен билим берүү министрлиги тарабынан ал юбилей өткөрүлгөн жок. Жана уюштуруу чыгымдары министрлик тарабынан тапшырма да берилбейт. Бере да албайбыз анткени. Мен өткөндө ушул боюнча айткан болчумун. Ошол жерде коррупциялык схемалар көп болуп атат. Көңүл буруңуз деп сиз шайланып атканда. Туурабы? Көңүл бурулган жок. Иштегениңизге 2 ай болуп атат. Дагы деле ошол нерселер кайталанып атат. Ноокат районуна көңүл буруңуз. Азыр могул жерде убакыттын тардыгына мен көп айта албай атам. Өтө көп маалымат бар. Райондо Рахмат. Маалыматыңыз болсо, министрге берип койсоңуз, чара көрөт. Кезектеги сөз суроо үчүн Атажанов Жусупбек Исламович сизде. Чоң рахмат, бактуу Үсенович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүн жыйындын катышуучулары, урматтуу Долдугүл Шаршеевна. Мен бул жакта. Баяндамаңыз абдан жакшы. Ошол эле учурда билим берүү тармагындагы кемчилдиктерди мойнуңузга алып атасыздар. Бул абдан жакшы көрүнүш. Себеби кемчилдиктерди жоюуга аракет кыласыз. Анан эми кесиптик лицейлерди сөзсүз түрдө колдош керек, колдоо көрсөтүш керек, шарттар түзүп бериш керек. Анан бизде өзүңүз билесиз, бакалаврды бүтүп, биздин студенттер чет өлкөгө барып, магистратураны бүтүп келип атат да. Анан биздин мамлекетте магистратураны бүтүп келген студенттердин дипломун тааныбай жатыптыр да. Бул жол жобосун айтып койсоңуз, нактан сунуштама алабы, кандай ушул жол жобосу? Себеби биз чет өлкөгө мекендештер менен жолугушууга барганда ушул сурооду айтышты да. Негизинен магистратураны бүтүп келгендерге деле проблема жокко. Менин кызым деле чет өлкөдөн бүтүп келген, бирок иштеп атат. Бизде башка проблема докторантура менен эл аралык PhD'нин мындай деңгээлин аныктоо боюнча проблема бар, бирок бул маселени чечүү боюнча учурда иштер жүрүп жатат. Сизге кайрылгандан айтып жатам да, анан бизде Кадамжай районунда 3 мектептин атын өзгөртүү боюнча сунуш берилген.
белгилүү адамдардын атын ыйгаруу боюнчачы мен ал мектептерди айтпай эле коеюн. 3 мектеп ошол акимчилик өкүлчүлүккө сунуш кеткен, өкүлчүлүк сиздерге, министрликке. Ушул боюнча чечип берсеңиздер эртерээк элдер кайрылып атат. Бизде атайын укуктук нормативдик чектөө бар экен. Ушул жобого ылайык ошол мектептердин атын өзгөртүүгө бир аз чектөөлөр бар да. Ошонун негизинде мындай чечкиндүү чечим кабыл алынбай турат. Мыйзам чегинде биз чече албайт экенбиз ушул маселени. Кантип чечсек болот анда? Аны кайрадан мыйзам актыларын анан жобону өзгөртүш керек. А биз жобону милдеттүү түрдө аткарабыз да. Макул, бул боюнча да сунуштама беребиз. Андан тышкары бизде негизи эле Кызыл Кыя шаары, Кадамжай районунда бир топ авариялык абалдагы мектептер бар. Ошол эле учурда коридорлорду класс кылып, азыркы учурда окуучуларды окутуп жатат да. Биз сунуш бергенбиз бул боюнча. Гостройдун жетекчиси ушул боюнча да сиз кат жүзүндө маалымат берип койсоңуз, Кадамжай району жана Кызыл Кыя шаарында канча мектеп авариялык абалда МЧС заключениясы чыккан, эмки жылга титулный тизмеге киреби. Андан тышкары эми урматтуу президент Садыр Нуркожоевич баягы капсуласы салынып калган мектептерди бүтүргүлө деп тапшырма берген. Кызыл Кыя шаарында БАМ орто мектеби бир 30 жыл болду пайдаланууга курулганга. Азыркы учурда ошо бойдон турат да. Ушуну жазып алып, өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз. Жарайт. Андан тышкары жана баяндамаңыздарда айтып кеттиңиздер, Гостройдун жетекчиси айтты, комиссия түзүлгөн деп, баягы жаңы айылдарга мектеп куруу боюнча. Бизде Кадамжай районунда Орозбеков айыл өкмөтүндө өндүрүш деген айыл бар, жаңы айылда. Ошол өндүрүш айылынан окуучулар 15 километр, 16 километрден барып, окуна гимназиясына окуйт барыпчы. Ушул боюнчадан сиз жазып алсаңыз, өндүрүш айылы. Анан ошол өндүрүш айылына бир автобус койгонго мүмкүнчүлүк барбы, Догдургүл Шаршеевна? Окуучуларды ташып окутканга. Негизинен бул мыйзам боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюму автобус менен камсыз кылыш керек. Жана кичинекей карликовый же болбосо толук эмес мектептер Жо, алар эми дотацияда турат, бир Бизде министрликке бир автобус алып берсеңиздер, сунуш берип да, эми мен азыр сүйлөп бүтөйүн, анан айтасыз. Сиздер деле сунуш берип койсоңуздар эчтеке болбойт. Автобус алып берсе, автобус бөлүнсө, ошол жерде жергиликтүү бийлик өзү камсыз кылат. Шоферун да табат, бензинин да камсыз кылат. Азыр эми мэрияда бир топ автобустарды, баягы жаңы автобустар келгенден кийин эски автобустарды жокко чыгарыштык. Ошол автобустардан деле сунуш берип алганга мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле да. Сунуш берип көрсөңүздөр болобу? Сунушту губернаторго кат жөнөтөбүз ошо камсыз кылуу боюнча. Алардын милдети жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын. Макул, рахмат анда.